Кандайсыздар, мен азыр сиздерге приложение аркылуу адам каттаганды үйрөтөмүн. Приложениеда мой бизнес деген жерди басасыздар. Личный кабинеттен деле каттасаңыздар болот. Ал үчүн өзүңөр кирип атыңар чыгышы керек. Мисалы үчүн регистрация деген жерде, бизнес деген жерде регистрация в структуру деген чыгып калат. Ошол жакта мына уже сразу менин астыма каттала турган уже данныйлар бар. И мен болжолдоп азыр фамилия, имя, отчествосын жазамын. Мисалы үчүн азыр мен өзүмдүн астыма каттап атам. Силер дагы биринчи адамды өзүңөрдүн астыңа каттайсыздар. Асанова Алира Саматовна. Мисалы үчүн ошондой адамды таптым. Ошол адамды каттап жатамын. Возрастын жазам. Бул жакта мисалы үчүн 23 январь 2001 жыл деп тандап коелук. Силер ар кандай өзүңөргө жараша тандайсыңар. Анан пол бул мужской либо женский. Женский обязательно. Анан город бул жакта Кыргызстан өлкөсүн тандайсыңар, анан городун тандайсыңар. Бул жакта списогу бар. Эгерде бул жакта списокто жок болсо, өйдө жактагы найти город деген жерден жазсаңыздар болот. Мисалы үчүн мен Токтогул, мага Токтогул керек болсо, бул жактан Токтогул деп тандап коемун. Контакты жерде уже плюс 996 деген бар. Силер уже нолу жок эле номерин жазасыздар. Мисалы үчүн 550, мен оюман чыгарып атам, мындай номер жок. 550 24. Анан почтасын жазасыздар. Эгерде ал адамдын почтасы жок болсо, өзүңөр ача коесуздар. Личный кабинеттен каттасаңыздар, почта деле чыкпайт. Заранее каттаганда өзүңөр көп почта ачып, кимдиги жок болсо, өзүңөрдүн почтаңарды жазып койсоңуздар болот. Бирок алдын ала сурасаңыздар да болот. Азыркы учурда баарынын эле почтасы бар. Анан ылдый жакта зарегистрировать деп басып койсоңуздар, уже ал адам сиздин астыңызга катталып калат. Эми сосиска методу бул эмне? Каттап атканда, мисалы үчүн биринчи адам мага Асанова Алира менин астыма катталды. Өйдө жакта көрдүңүздөрбү, наставник Нурдинова Мерим Дакировна деп жазылып турат. Сосиска методун кылыш үчүн силер карандашты басасыздар дагы. Ошол жакта смена наставника. Ошол жаңы каттаган адамыңардын регистрационный номерин жазасыздар. Бул номер телефона эмес, бул фабриктеги личный кабинетке кире турган номер. Өзүнчө жеке фабриктен номери. Мисалы үчүн мен болжолдоп жазганым үчүн Алира деген пока жок, менде Курбанова Айтурган деген бар. Ошол Айтургандын номерин азыр мен жазамын. 73 42 08 557. Бул Курбанова Айтурган деген консультантымдын регистрационный номери. Найти консультант дегенде ошол адам табылып калат. Эми кийинки адам Айтурган Канчароевнанын астында уже катталат. Силер дагы 5 адамыңарды биринин астынан бирин ушинтип каттасаңыздар болот. Мисалы үчүн Жамиляны каттасам, уже Жамиля Айтургандын астына катталып калат. Сосиска методу бул биринин артынан бирин каттоо деп эсептелинет. Бар